1-февраль бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү. 31-январь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда жоолук күнү белгиленди. Умма Ислам журналы уюштурган иш-чарада жоолуктун исламдагы деги эле аял затынын жашоосундагы орду тууралуу айтылып, бүгүнкү күндө жоолук салынган кыздардын кандай көйгөйлөргө туш болору, калыптанган жаңылыш ой-пикирлерди жокко чыгаруу маселелери көтөрүлдү. Коомдогу активдүү айымдарды бир аянтчага чогултуп, өз ара пикир алмашууга шарт түздү. Иш-чарага түрдүү курак, кесиптеги жана ар кыл көз караштагы апалар, эже, сиңдилер чакырылган. Алардын арасында депутат, укук коргоочу, окутуучу, дизайнер, ишкер, журналисттер жана студенттер, жоолук салынгандар жана жоолук салынбагандар дагы катышты. Деген дин таануу борбору толуктайт. Колча коштоп тосолабыз. Иш-чара концерттик программа менен коштолуп, көптөгөн конокторго сыйлыктар тапшырылып, жоолуктун жана элечектин баалуулуктары тууралуу дагы кеп козголду. Дүйнөлүк жоолук күнү Кыргызстанда 7-ирет белгилеп жатабыз. Бул глобалдуу демилге 150 ашуун өлкөдө белгилейт жана 10 миллиондон ашуун аял заты дүйнө жүзүндө колдойт. Ар кандай көз караштагы, ар кандай диндеги жана негизги максаты бул коомдогу аялдардын ортосунда диалогту бекемдөө, достукту бекемдөө жана жоолукчан айымдарга болгон стереотиптерди жоюу, алардын коомго кылып аткан салымын көрсөтүү жана бир аянтчада ар кандай көз караштагы, пикирде, күнүмдүк күндө жоолук салынбаган айымдарды чогултуп, мындай позитивдүү атмосфера түзүп жана бир мындай бириккен темаларды тандап жана достукту, диалогту бекемдөө. Ал ушул тармактын адиси катары айта кетсеңиз, биздин коңшу мамлекеттерге салыштырганда Кыргызстанда жалпы эле эл ушу жоолукка көз карашы кандай деги эле коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу жоолук салынгандар көппү же азбы? Мен ойлойм, жылдан көп болуп атат жана анткени жоолук бул айтып кеткендей биздин тарыхыбызда дагы болгон. Анан коңшу мамлекетте дагы биз азыр костюмдарды көрсөттүк, мындай ар элдин костюмдары, жоолугу, головной убор дагы бар. Анан мен ойлойм, Кыргызстанда эң мындай масштабтуу түрүндө өткүзүп атабыз. Анан коомчулуктун тарабынан аябай позитивдүү кабыл атат да ушул формат, достуктун форматы. Ошондуктан жылга жыл ушул демилге жайылып, азыр Кыргызстанда ар бир аймакта, областта, керек болсо айылда дагы жоолук күнүн белгилеп калдык да. Бул экинчи себептен дагы өзүбүздүн тарыхты дагы даңазалап, элечек жоолуктун ролун биздин тарыхта дагы көргүзүп келе жатабыз да. Анда сизге эркин микрофон, жалпы биздин эже сиңдилерибизди жоолук күнү менен куттуктап койсоңуз. Бул негизи майрам эмес, бирок майрамды сези пайда болуп баштады да. Анткени ушул күнү мына канчалаган айымдар жоолук салынганбы, салынабы же салынбайбы, ушул жакшы аянтчада бири-бири менен кездешип, пикирлешип, бири-бирин көрүп, стереотиптерди жоюп, жакшы маанайда отуруп, ушундай бир чоң мындай жакшы чоң мараке болуп калды да. Анан ошондуктан мен айткым келет эле, баардыгыбыз айымбыз. Анан биздин тарыхыбызда, коомдо, тарыхыбызда аялдын ролу аябай бийик болгон, орду дагы бийик болгон. Ошондуктан келгиле бири-бирибизге мыйзамды карманып, бири-бирибизге жакшы мамиле кылып, стереотиптерди жоюп, толеранттуу болойлу.
милые друзья, дамы и господа, дорогие джентльмены, хочу низкий поклон нашему старшему поколению. Платок имеет исторический контекст и самое глубокое значение. Мы покрывали голову, когда выходили замуж. Мы покрывали голову, когда теряли мужей. Мы разрешали конфликты, когда выходили на войну и бросали платок. Этим завершалась война. Но сегодня я хочу обратить на другое внимание. Здесь сидят аджи, здесь сидят депутаты парламента. И сегодня мне прислали более 70 тысяч ссылок на одно и то же видео, где муж жестоко пинает свою супругу. Я думаю, что в нашей стране этого не должно происходить. Я думаю, что мужчины должны быть достойными, смелыми, решительными, мужественными. И они должны быть на защите семьи и тем более женщины. Долондон қан жолуна чыгышты. Аселде кошало кетмей болушту. Жолдо Алыбек, Жантурин деген достор бар эле. Ошолордукуна киргизип кетермин деген ойдо болду. Ал жалаң көйлөкчө келбеди эле. Баарынан да чоң күлдү. Шалы жолук сатып алды. Бега и в руки белый, взяв платок, подняв его над головой, пошла на смерть и подвиг свой. Увидев женщину вдали, одну, несущую платок, кыргызы не могли понять, что делать. Жолук бизден ата бабабыздан бери келаткан, бизде ошол турмушка чыкканда баары жолук салынышчы, байбиче болгондо элечек кийишчи, бирок эми азыркы учурда ал убакта эмнеге элечек кийген? Ошол балалуу болгондо баардык нерсе жанында болсун деп өзүнчө бир бул бир традициябыз болгон. Бул жакшы бир жөрөлгө. Азыр деле ошол мен ойлойм, ошол илгерки элечектин уландысы бул азыркы учурда жолук маршруткада көчөдө жүргөнгө жеңил туура салынып алганга да. Эми жолукту аял заты эмнеге салынат? Тарыхты карап көрсөк, ар бир динде аялдар жолук салынган. Кайсы динде болбосун. Ошондой эле ислам дининде дагы Ахзаб сүрөсүндө, Нур сүрөсүндө айтып атат да, пайгамбар аялдарыңа, кыздарыңарга жана момун мусулмандардын аялдарына айткыла, ошол жолуктарын жамынып узун кийсин деп атат да. Анткени алар ошол бир жаман баледен өзүн сакташат. Бул дагы болсо бизге ошол жолук салынуунун милдеттүү болгондуктан айымдар жолук салынып атышат, өздөрү бир алдыга жылганга бир мүмкүнчүлүктө. Бул жерде ошол мен жолук салындым, болду, мен башкачамын дебиш керек. Жолугу барбы, жокпу, ал аялдар ошо Кыргызстандын жараны, өзүлөр билим алабы, окушабы, иштешеби, алардын укугу булга эч ким тыюу салганга укуктуу эмес. Ал эми жогоруда жаңылышпасам, аялдардын Кыргызстанда паспортко жолук салым түшүүсү боюнча сиз ошого өбөлгө түзгөн экенсиз. Ошол кандай кыйынчылыктарды жаратты ошол нерсени ишке ашыруу? Албетте бул ошо биз негизи эле ошо жолук маселесин мен 94-жылдан баштап эле көтөрүп келатабыз. Жолук салыныш керек, бул жолук милдеттүү деп ошол мектептерге киргизбей атты. Ошол эле институттарга жолукчан кирген болбой, же болсо жолукчан иштеп баштаса жумуштан кет деген да күндөр болду. Ошонун баарын биз мыйзам талаасында чечип бергенге аракет кылдык Кыргызстанда айымдардын баарына. Ал эми бул жерде ошол паспорт маселеси негизи эле биз 2004-жылдан баштап биз көтөрдүк. Анткени ошол чет мамлекетке чыккан кыздарыбыздын ошо жолуңарды чечкиле, сенин паспортто жолуң жок деп ал абуратын ачып көргөзүп аткандыгы үчүн биз ошол 3 жылдын ичинде ошол Акаевдин убагында, Бакеев президент болуп турган убакта ошол 15 күн ичинде 300 000 кол топтоп ошо айымдарды жолук салынганга мүмкүнчүлүк түзүп, албетте бул жөнөкөй болгон жок. 2-3 жыл биз ошол президентке, диний лидерлерге түшүндүрүү иштерин кылып, коомчулукка эмнеге бул жолук парз экенин, анан ошол 6-7 министрлик биригип межведомственный комиссия түзүлгөн. Бул ошол транспорт министрлиги, МВД, ГКНБ, билим берүү министрлиги, тышкы иштер министрлиги, ошол баардык министрликтер менен чогуу. Анткени бул паспорт бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү таанылыш керек. Анан ошол 2007-жылда август айында бизге Кыргызстан уруксаат берди. Паспортко жолукчан түшкөнгө ошондон бери түшүп келатабыз.
жөн гана жолугушуу эмес, майрамдык маанай дагы өкүм сүрүп турду. Ар кандай өңдө, стилдеги жоолуктардын түрлөрү, улуттук кийимдер, ал тургай күнүмдүк жашоодо жоолук салынбагандар дагы тилектештигин билдирип, кооз жоолуктарды салынып келишкени иш-чарага өзгөчө көрк берди. Ар тармактагы асыл зат айымдардын башын бириктирген иш-чара жагымдуу маанайда аяктап, көптөгөн эже-сиңдилерибизге пайдалуу болду деп айтсак, жаңылышпайбыз. Өздөрү ороп, ар бир кийип турган кийимин колго өздөрү тигип, белдемчини да өздөрү сайышкан. Мынакей элечегибиз да оролуп бүттү. Сары уруусуна тиешелүү жаш келиндин элечеги. Энени ичине Эрезамат батат дегендей, ушундай чыгаан уулдарыбыздын бейиштин төрүндөй болгон энелери, бейиши табанында болгон энелерибиз болуу үчүн ынтымагы бекем. О, менин айтканыңыздар келсин.